Туулган күн. Аркы дүйнөдөн келген чакыруу. Которгон Кулмат Шарипбек токтоп турган таксиге ашыга келип, орто жаштагы бир аял отурду. Колунда бир чоң оромол гүлү бар. Шашып отуруп, жазылып кеткен узун көйнөгүнүн этегин чогултуп атып, "Кечиресиз, ылдамыраак айдайсызбы, кечигип атам", деди. Кандайдыр майрам болсо керек да, колуңуздагы сонун гүлгө караганда", деп суроолуу жылмайган айдоочу унаасын зуулдата жүрүп берди. "Ооба, кызымдын туулган күнү. Бүгүн 25 жашка чыкмак. Мени саат 3кө күтүп атат. А саат болсо 14:40 көрсөтүп калган болчу. Анда тездей эле дарегин айтыңыз. Жакын эле батыш көрүстөнүн айдаңыз", деп шоопурду кайгы мұң толгон көзү менен ыйлачыдай караган аялга башка суроо бере албастан ыңгайсыз боло түшкөн айдоочу үн сөзсүз айткан даректи көздөй зымырай берди. Аял болсо акырын бышактаган үн менен сөзүн улантты. "Билесизби, менин кызым бул жарыкчылык менен коштошуп кеткенине бир айдан ашып калды. Кечээ түшүмдө телефон чалып, "Апа, мен сизди абдан сагындым. Билем, сиз да мени абдан сагынып кусаланып жүрөсүз. Эртең менин туулган күнүмө келиңиз, сүйлөшүп отурабыз", деп айтты. Ал мени абдан күтүп атса керек, каралдым. Көчөдө күн абдан ысып аткан жолдун дээрлик баардык жеринде тыгындар болгондуктан айдоочу "Биз так саат 3кө жетише албай калат окшойбуз", деп калды. "Анда ушул жерден токтой бериңиз. Өзү деле бир аз жол калды. Мен мындай жөө эле чуркап чыга калам", деп айдоочунун акысын берип, рахматын айтып шашыла жөнөп, имерилишти, айланып көрүнбөй кетти. Бир аздан соң жол бошой түшүп, айдоочу жолун улады. Батыш көрүстөнүн көздөй кеткен баягы имерилиштен өтүп бараткан. Көзүнө жол бетин бербей чачылып жаткан баягы тааныш оромолдогу гүлдөр урунуп бүткөн бою дүрт этип кетти. Ал жерде жаңыраак эле катуу жол кырсыгы болуп, баягы аялды сүзгөн унаа мүрт өлтүрө сүзүптүр. Болгону жүрүп аткан салкын шамал анын чубалган узун чачтары менен колундагы гүлдөрүн ар тарапка учуруп турган. Айдоочу колундагы саатын караса, туп-туура 15 көрсөтүп турган эле. Жечикен экен да шордоо. Ичинен ушинтип күбүрөөнүн алган айдоочу жолун улады.